өзүмдүн атымдан чын диlimden куттуктайм. Урматтуу омул мусулман досторумдар, баарыңыздардын 30 күн ниет кылып туткан орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылсын. Баарыңыздардын ниет тилектериңиздерди орундасын. Мына ороз айында 30 күн ниет кылып бири-бирибизди кечиришип, бири-бирибизге болгон сый-урматыбызды арнап келдик. Ошол баардыгы кабыл болсун. Мамлекетибиз ар дайым тынчтык болсун, элибиз аман болсун. Кийинки орозолордо дагы ушундай орозону кармап, бири-бирибиз менен көрүшкөнгө насип кылсын. Орозо айыңыздар кут болсун, ар дайым жакшылыктар болсун. Саламатсыздар, урматтуу шаарыбыздын тургундары, жана коноктор, орозо айт майрамында сиздер менен жүз көрүшүп, тушташып, аман турганыбызга сүйүнөбүз. Ушул күнгө жеткенге баары шүгүрлүк айтабыз. 30 күн орозо кармадык. Алла Тааладан Кыргызстандын тынччылыгын, элибиздин топчулугун бекитишин Кудайдан тиледик, ар бирибиз ошол тилектерибизди Алла Таала жараткан кабыл кылабыз. Ар бирибиздин үйүбүздө аманчылык, топчулук, тынччылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жалпы мусулмандар, баардыгыңыздарды берекелүү болгон Рамазан айынын аягына эсен аман ажыр сооктор менен чыгып, бүгүнкү орозо айт майрамына келип, намаз окуштун алдында турганыбызга Алла Таалага чексиз шүкүрлөрдү айтабыз. Баарыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Бүткүл аламдарды жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана дүр дуалар болгон болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн биз берекелүү болгон Рамазан айынын аягына чыгып, айт намазды окуунун алдында турабыз. Мен бүгүн 4 нерсеге токтолуп өтмөкчүмүн. Албетте, Рамазан айынын башталышында биз Алла Таалага тообатун насуха келтирип, ошол инсандык кылып билип жана билбей кетирген кемчиликтерибиз болсо, ошол нерселерди кайтадан кайталабастан күнөөлөрүбүздөн арылып, аруу тилек менен Рамазан айын баштаганбыз. Рамазан айынын алгачкы 10 күндүгүндө Алла Тааланын рахматына бөлөндүк. Экинчи 10 күндүгүндө Алла Таала магфират күндөрү менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, күнөөлөрүбүз кечирүүгө чектелбестен күнөөлөрүбүз соопко айланган күндөргө күбө болдук. Акыркы 10 күндүгүндө Эткону менен Ниран, дозок отунан алыстатуу, дозок отунан куткарылуучу күндөргө да күбө болдук. Дозок отунан арылуу, дозок отунан алыстоо дегендин эң негизги мааниси бул дүйнөдөгү жашоону татыктуу жашап, эч кандай бир күнөөлөргө илешпестен, берекелүү жашоонун үстүндө жашап, ахиретке барган күнү кыл көпүрөдөн чагылган чарак деген кыс убакыттын ичинде өтүп, Аллахтын алдында, Пайгамбарыбыздын алдында жүзүбүз жарык болуп баруу. Эң негизги биздин жашообуздун маңызы мына ушул туугандар. Бул дүйнөдөгү жашоону жакшы жашап, ошол жашоонун жакшы алып барып, күнөөлөрдөн арылып, таза жүргөнүбүз үчүн ахиретте бейиш менен сыйлансак, бул биздин жашообуздагы эң негизги максат болуп эсептелет. Урматтуу жамаат, Рамазан айынын фазилаты менен, айт намаздын урматы менен, кереметтүү Рамазан айында түшкөн Кур'ан-ы Каримге биригип, Аллах Тааланын сүйгөн Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сыймыктанган, жүрөгү таза, дайыма жакшылыктын үстүндө жашаган чыныгы үммөт болушубузду Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Бүгүнкү күнү мынакей
жаркын маанай менен Алла Тааладан көптөгөн жакшы нерселерди суранып турабыз. Алла Таалам баарыңыздардын көздөгөн максат, тилеген тилек, кылган ниеттерине өзү жеткизген болсун. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Allah'ım 30 gün oroza tuttuk. 30 günde algan acı soğuklarımızdı amal defterlerimizge salmaktуу olup yazılışın özün nasip ettiğinin. Ya Rabbim, bardığımızda muhtaçlıklar var. Buna oşol muhtaçlıklardı Allah Teala özün Kur'an-ı Kerim'in fazilatı menen jеңил kılgının. Ya Rabbim, oğurup jatkanların dertlerine şifa berginin. Kıynalıp yaşoda kıynalıp durganların yaşosuna bereke berginin. En negizgisi har bir momun musulmanın ortasında ıntımak, urmat, sıyır oluğunun. Ya Rabbim, alamga tınçılık ber. Alam katarında Kırgızstan mamleketimiz tınç bolsun. Uşul yerde umin dep turgan cemaatımızın kılıp jatkan işlerine bereke, büyük bülösüne tınçılık berginin. Allahumma salli ala seyyidina ve nabiyyina ve maulana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetika ya arhamar rahim. Allahu akbar. Can gelgen cemaatlarımızla biz hazır Allah'ın niyetimizi aytабыз. Niyet kılıp, ekilegen oruza ay namazına yüzümdü kıblaga karattım, uyudum imamga, halis Allah Teala için Allahu Akbar dep namazdan geçeriz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustaqîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Büyüklösünün, Sahaba-i Tabiilerinin, Kulafa Raşidlerinin, ağlı mavla ustalarının, ağlatan ötmenin жалпы oğun Müslümanlarının ruhlarına bağışladık. Oşuların katarında, şu yerde umumiyde oturgan cemaat yıldı, çoğuytup, östürüp, ilim verip, tarbiye verip ötketken ata-enelerimizin ruhlarına, jana bizden Kur'an ümit'e жатқан arvaqlar ruhlarına bağışladık. Allah Ta'alam ayt günün fazilatı menen, oşuların kabırların, nurga bölük ruhların şartlığının, Ya Rabbim, yer-yerine, kadır geçenen Ramazan ayının şarafatı, Kur'an-ı Kerim'in berekesi menen rahmatullarını düşündüm. Ya Rabbim, Ramazan ayının ayağındağı verilen sıyıklarına şeksiz şükürlerle aytağız. Allah'ım, ağlamına kışılık verginin, ağlam kızarında Kırgızstan memleketimizde kışılıktır oğlum, har bir yümlüğü özümüz rahmatullarını yazdım. Ya Rabbim, oruç atkanların dertlerine şifa verginin, keyifli tartı atkanlarını sınavlarına Allah'ım özümüz şehitlik verginin, Allah'ım cadaylarında durağız, cadaylarının harbi çıkan günlerin, harbi canan canlarını elimizden, yerimizden faydası için berekeli yağmurlardan, berekeli günlerden kılgının Ya Rabbim. Dikanlarımızın dikançılığına, mal çarmada cümlörlük mal çarmacılığına, soğlada cümlörlük soğlasına Allah Ta'alam bereke verelim. Ya Rabbim, yer başında durgan arzu insanlar, ayakta müdürlük, cevaptan yanılmasdan, halıslık menen, arlılık menen, eli cümlüğüne kılmakmıştı nasip etkenin. Ata-enemizi, bala çakanlı, bağam dep, alısını musafir yerlerde жүрген atalar, apalar, ece karındaş, ağayini, uğul kızlar var. Ya Rabbi, oşuların kılıp жатқан işlerine bereke verginin. Esen aman, özümüzün ülke ata-ene bala çakanın altına kelişti nasip etkenin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya arhamar rahimin. Allahu Ekber. Aydınlar mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı жалпы musulmanlar. Бүгүнкү Алла Тааланын улук күнү менен, айт майрамы менен барыңыздарды куттуктайм. Албетте быйылкы жылы айт намазын окушту Алла Таалам бизди мечиттерде насип кылды. Bizde улусубузда 890 мечитибиз бар. Анын арасынан айт намазга 373 мечит даярдалып, бүгүнкү күнү 373 мечитте облус боюнча биздин момун мусулмандарыбыз айт намазын окушту. Урматтуу жалпы момун мусулмандар, Жалал Абад облусунун атынан, казыяттын атынан, жеке өзүмдүн атыман Алла Тааланын жер бетине бейиште кылып берген орозо айт майрамыңыздар марек болсун. Рамазан айында биз күнөөлөрдөн арылып, арулук менен ата-энеге болгон, бир туугандарга болгон кечирим менен, мамлекетибизге, эли журтубузга, жерибизге болгон махаббат менен Рамазан айын аяктадык. Бүгүн биз ошо кылган амалдарыбызга ажыр ала турган айт намазга күбө болдук. Баарыңыздардын ажырыңыздар кут болсун. Ар бир үйгө Алла Тааланын рахмат нуру жаасын. Ар бир инсанга Алла Таалам берекелүү жашоону насип кылсын. Оруп жаткандардын албетте дарттарына биз Аллахтан шифа тилейбиз. Кыйналгандардын жашоосуна Алла Таалам өзү жеңилдик берсин. Эң негизгиси мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Бүгүн эртең менен саат 6:30 мечитке келдик балдарым менен. Бүгүн ушу Алланын буйругу менен айт намазды окуганга мечитке келип окудук. Маанайлар өтө жакшы. Жана Кыргызстан элин бүгүнкү айт майрамы менен куттуктайм. Жалпыбыздын орозо айт майрамы берекелүү болсун, марек болсун. Чындыгында айт майрам бул берекелүү майрам, жан дүйнөнү тазалай турган майрам. Өтө сонун болду. Намаз сонун өз убагында окулду. Казыкебиз өтө бир сонун сөздөрдү айтты. Жан дүйнөнү тазалай турган орозонун маанилүүлүгүн, айттын маанилүүлүгүн айтып кетти. Жараткан Аллах Таала баарыбыздын айтыбызды марек кылсын. Элибизде дайым тынчтык, аманчылык, берекет, жакшылык болсун. Эки дүйнө Кудай Таала бизге өзүнүн бактылуулугун, жакшылыгын берсин. Ар бир үйдө жакшылыктар, тынчтыктар болсун. Чындыгында
аябай кубанып атабыз да, мындай айтканда. Орозону чыгарып, орозо деген кандай бир сонун ай да бул. Орозодон кийин адамдардын баардыгы мечиттерде чогулуп, анан мынакей азыр Кыргызстан боюнча жалпы мечиттерде окулду. Бул мечитте окугандын да бир жакшы бир жагы бар экен. Адамдар эрте келип мечитке отуруп, бир аз жылуураак болуп, ошонун жанында жалпы мечиттерде өзүнчө бир атмосфера бир башкача болду негизи, чын айтканда. Кудай Таала эки дүйнө баарыбызга бактылык, жакшылык берсин. Ар бир үйгө тынчтык, аманчылык берген болсун. Аллах Таала орозо айтта кылган баардык амалдарыбызды ошондой эле орозобузду Аллах Таала кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз бүгүн мечитке саат 7-де келдик. Манайлар аябай жакшы. Бир саат намазынан чыгып, мына эс алууга келип, досторубуз менен эс алып жүрөбүз, сүрөткө түшүп. Ошол жалпы элди айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Арман орозоңуздар кабыл болсун.